Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Ден соолук программасы ЛТР каналында. Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы боордун цирроз оорусу. Дал мына ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө программа учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Анда студиябызга келген кадырлуу конокторду мен сиздерге тааныштырсам. Жапаргүл Закирова, Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканасынын гепатолог жана жугуштуу оорулар дарыгери. Кийинки коногубуз Жомарт Сатыбалдиев, Денис Ак эл ассоциациясынын жана Садмир медициналык борборунун гепатолог жана жугуштуу оорулар дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле дал мына ушул боордун цирроз оорусу жана бул диагноз кайсыл учурда коюлат бейтапка, ушул боюнча маегибизди баштасак. Саламатсызбы, урматтуу Сейит, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Боордун циррозу деген бул боордун өнөкөт оорусу. Ошол эле гепатит ооруларын дарылабаган учурда келип чыгышы мүмкүн. Вирустук, невирусный алкогольный болезнь печени дегендер бар. Ошол вирустар жүрүп, анан цирроз ооруга алып келет. Андан да жана боордун май басып калган учуру деп коебуз, жыравой гепатоз. Бул оорулар жүрүп, анан циррозго алып келет. Жакшы. Жомарт мырза, кошумчалап кетсеңиз болот. Ошол эжекем айтып өткөндөй эле, боор циррозуна алып барган ооруларды биз экиге чоң бөлүп алып карасак болот. Себеби вирус болгон жана вируска тиешеси жок депчи. Вирус болгондо бул вирустук гепатит Б, С деген оорулардын өнөкөт дарыланбаганы ошого алып барат да. Кабылдоосу алып барат. Андан сырткары илимде бүгүнкү күндө аныкталбаган вирустар дагы бар. Алар дагы алып барышы мүмкүн боордун цирроз ооруларына. Андан сырткары биз биринчи бөлүп өтпөдүкпү, вирустук эмес. Буларга алкоголду көп ичүү, уулуу заттар менен иштөө. Мисалы үчүн Эквадор деген мамлекетте баягы банан плантацияларында ошол уулуу заттар менен ар түрдүү паразиттерге каршы чачылат да дарыларчы. Мына ошол мамлекетте деле уулуу заттар организмге сиңип боор циррозуна алып барат. Андан сырткары дары-дармектер, химикаттар, өтө көп өлчөмдөгү ар түрдүү адамга зыян келтирүүчү илимге аныкталганда, аныкталбаганда заттар бар да. Ошолордун баары таасири биригип келип, боордун клеткалары өлүп отуруп, анын ордуна тарамыш өсүп, катууланып, мына ошону биз цирроз деп коебуз да. Жакшы, демек биз мисалы коомчулукта ошол гепатиттин ооруларынын кесепетинен дарыланбаса боордун циррозуна алып келет деп билебиз да көбүн эсечи. Адамдын жаман адаттары, ошол эле учурда экологиядан улам дагы циррозго кабылып калган учурлар кезигет экен да. Ооба. Сиздердин жумуш практикаңыздарда ушундайлар кезиккенби мисалы? Мен жумуш практикамда көп эле кездешет. Россия Федерациясында, Кыргызстанда баягы кир жуучу каражаттар менен химикат чыгарган заводдордо иштеп келген бир канча аялдарды көргөнмүн. Ошолор токсический гепатит деп коет да, уулуу заттардан болгон гепатит. Акыр аягы барып көп жыл иштей бергенден цирроз оорусуна алып барганда андайлар кездешет. Жакшы, гепатиттин кайсыл түрү өзгөчө ошол негизинен циррозго алып келет? Гепатиттин түрлөрү көп да, бүгүнкү күндө дагы жаңы аныкталып жаткан түрлөрү бар деп да айтып келишет да илимде. Мына сөздүн башында дагы бир эскертип өткөнбүз, өнөкөткө айланган гепатит Б, өнөкөткө айланган гепатит С деп. Көп адамдар менден мынтип эле сурай беришет да, ушул гепатиттердин кайсы бири кооптуураак депчи. Кимиси өлүмгө көбүрөөк алып барса, кимиси тезирээк циррозго алып барса, ошонусун кооптуураак деп айткан туура болот да. Мисалы үчүн өнөкөт гепатит Б деген вирустук гепатиттерде гепатит Бга дельта вирус келип кошулуп калчу болсо, ушундай досу бар да, дельта дегенчи. Бул дагы өзүнчө вирус, ошо Б менен кошо тезирээк циррозго алып барып коюшу мүмкүн да. Бул илимде далилденген. Андан сырткары гепатит С. Бул оорунун өзгөчө жаман жери билинбестен, тымызын өтүп, качан гана боор жабыркап, жарабай калганда билген учуру болуп атат да. Эгер ушул оорунун белгилери тезинен билинип, кайсы бир жери ооруп, ыстыма чыгып, ширигип, ушундай болгондо тез эле билинип калмактагы алдын алмакпыз да. Ушу балекеттин баардыгы ушул оорунун билинбей, тымызын өткөндүгүндө биздин Кыргызстанда гепатиттердин ичинен эң эле көп циррозго алып барган бул вирустук гепатит Б менен С.
ушул баш сабында турат. Кан аркылуу жугуучу гепатиттер. Ооба. Демек, бул боордун циррозуна алып келет. Көп учурда. Мисалы, гепатит Б же С-га кабылгандарда бүгүнкү күндө көп. Эл арасында ошол эле учурда жаш балдары, жаш улан кыздар деле кабылып жатат. Өкүнүчтүүсү, ошол эле учурда чоң адамдарда деле бул катталып атат десем болот да. Мисалы, алардын жашоо образы кандай болот? Оору өрчүп кетпеш үчүн, циррозго жетпеш үчүн алар кандай жашаш керек негизи? Рахмат. Эң биринчиден бейтап өзү билген болсо диетаны жакшы кармаш керек, режим питания болуш керек. Андан дагы көбүрөөк циррозго алып келүүчү нерсе биз баягы психоэмоциональный состояние деп коебуз да. Адам кыжалат болуп, көп эле дары дармекти унутуп койгон учурларда да циррозго алып келет. Анан убагында дарыгерге кайрылып, дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Биринчиден булар дары дармекти убагында ичиш керек. Биздикилер деген кайсы учурда келет? Мына боор өзүнүн функциясын аткара албай калган учурда келет. Ошол эле азыр Жомарт мырза айтып кеткендей, эң коркунучтуу оору бул мурда деле айтчубуз, азыр деле гепатит С. Гепатит С жүрүп циррозго алып келип атпайбы? Ал билинбейт. Эмне гепатит Сны ласковая убийца дейт, бул билинбей жүрүп эле анан кийин же анализ тапшырганда чыгып калат, же болбосо циррозго айланган учурда, же болбосо кан тапшырганда внезапно, же ракка өткөн учурда билинет. Ошондуктан сөзсүз бейтаптар көзөмөлдө болуп туруш керек. Жакшы, сиз да кошумча алып кетсеңиз болот. Вирустук гепатит Б, С деп атпайбызбы? Ошол эмне үчүн бүгүнкү күндө боор цирроз оорусу көбөйүп кетти деген суроону эле көп бере беришет да. Тымызын өтүп билинбейт. Кыргыздын жаны оорубаса эч качан доктурга барып көрүнбөйт, профилактикалык текшерүүдөн өтпөйт. Мына кече жакында эле болду. Эжекем айтып атпайбы, боордун рак оорусуна чейин алып барган учурлары бар, цирроздон сырткары депчи. Ошо билинбей жүрүп качан гана атайын изилдөөдөн өткөндө гана чыгып калат да. Биз ар дайым айтабыз да, ким 2000-жылга чейин туулган болсо, милдеттүү түрдө боордун вирустук жугуштуу оорулар, гепатит Б, С деген ооруларына текшериш керек деп. Себеби дегенде 2000-жылга чейинки адамдарга мамлекет тарабынан гепатит Б'дан сактоочу вакцина сайып берүү программасы да акча да бөлүнүп каралган эмес да. Ал эми 2000-жылдан баштап ушул гепатит Б деген оорунун алдын алуу боюнча атайын чоң программа иштеп вакцина алган. Алардын гепатит Б менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгү 0%га барабар, өтө аз да. Ал эми 2000-жылга чейин туулгандар гепатит Б менен ооруп калганын, өнөкөткө айланып кеткенин сезбей, билбей, ал өнөкөт болсо боор циррозуна алып барып атпайбы? Ошондуктан өтө кооптуу деп кайра деп какшап айтып келебиз да ушунучу. Ошол эмдөөдөн өтпөгөндөн улам ушундай болуп атат, анан кийин бизде кеч кайрылып атат деп айтып калдыңыздар да. Мисалы, ошол гепатитке кабылганын байкабай жүрө бергенде алар. Мисалы, канча убакыт болгондо циррозго өтүп кетет деген суроо келиптир да көрүүчүдөнчү. Эгерде гепатиттин кайсы бир түрү ошол жукту деңиз, кан аркылуу, анан канча убакыттан кийин ушу циррозго алып келет? Сөздү анда башынан баштасак, эгер адамга гепатит Б вирусу жукса, курч же өнөкөт түрүндө табылышы мүмкүн да. Курч түрүндө табылганда оорунун көбүнесе белгилери болот. Өңдөрү саргайып, көңүлү айнып, кускусу келип, ооруканага кыйкырып-бакырып эле барып жатат андайларчы. Анан курч түрү билинбестен, көзүнө сарысы чыкпастан, же болбосо аябай акырын гана, бир аз гана белгилери болуп өтүп кетиши деле мүмкүн да. Буну бизде субклиническое течение деп коет да. Алардын кээ биркилери айыкса, кээ биркилери өнөкөткө айланып кетет. Өнөкөткө айланып кеткенин билбей жүрө берет. Эгер гепатит Б өзү эле эч кандай дарыланбаса, эми ар кимдин жашоосу ар кыл да. Кимдир бирөө арак ичет, кимдир бирөө тамеки чегет, кимдир бирөөдө баягы орустар айтмакчы здоровый образ жизни туурабы. Билбей жүрө берет. Арак ичкендердики тезирээк болот. Улуу дарыларды химикаттар менен иштешкен болсо, дайым эжек айтмакчы стрессовый факторлор болсо, иммунитет түшүп кете турган көп факторлорго чалдыга турган болсо, тез эле циррозго алып барат. Эгер орточо эсеп менен алып карай турган болсок, жалпы элди алып туруп, эми баардык тагдыр беш колдой тең эмес, эми конечно. Ошон үчүн ар кимдики ар кыл болот. Кимдир бирөөнүкү 15-20 жыл, кимдир бирөөнүкү 30 жыл болушу мүмкүн, кимдир бирөөнүкү 10 жыл болуп калышы деле мүмкүн жуккандан баштапчы. Анан кайсы жашында жукту, жуккандан кийин башынан кайсы оорулар өткөн ушул адамдын ал дагы таасир этет да. Кандайдыр бир дарыларды ичкендир балким, ал дагы чоң таасир берет. Анан баягы айтып өтөйүн, гепатит Бга дельта кошулуп калганда дедим го, бул убакыт 4-5 эсе тездеп кетет да, кыскарып кетет.
тезирээк алып барып коюшу мүмкүн. Ал эми гепатит С деген Бга караганда узагыраак убакытта, бир топ узагыраак убакытта циррозго алып барат. Мисалы үчүн бизге кече 55 жаштагы эже келди. Биз ойлоп турабыз, ушу жукканы жок дегенде бир 30 жыл болуп калган деп. Себеби ошол төрөгөндө биринчи жолу ошо врачтар айткан экен да, бул Б вирусуна окшобойт атат, башкача вирус окшойт деп. Бир ушундай бир ооруган экен да, Б чыкпады. Анан башка оорулар дагы чыкпады. Мурундагы кайсы бир оорулар менен ооруган эмес экен. Биз ошо ойлоп турабыз, бир 30 жыл дегенин аягында ушул Сга алып барган. Бирок бул сөз железобетонный эреже эмес да, мисалы үчүн ар кимди ар кыл убакытта талап кылышы мүмкүн да. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Мен суроомдогу жаш балага берейин дегем да, булар ушу жанагы вакциналгыла анан ниткиле берет, бүт частный да, буларга мен барам, боорум ооруйт, мен дагы гепатит Б менен ооруйм да. Барсаң эле частный булардын акчаны эле жесет булат, анан элди деле ойлонушпайт булар. Акчаны эле жесет булат, мен канча бардым, мен бир да больницага жаткызган жок, барсаң эле кымбат дарын жазышат. Рахмат. Жооп берип кетсеңиздер. Анан сиз деле жооп бересиз. Анан мамлекетте бүгүнкү күндө ошол боор оорусу менен, ошол гепатиттин түрлөрү менен, же болбосо цирроз менен жабыркагандарга кандай жеңилдиктер каралган? Ошол эле учурда дары-дармектер мисалы кайсыл жактан алынып келинет, ошол боюнча айтып берсеңиздер. Рахмат. Мамлекеттен жеңилдиктер бул эми көбүрөөк эле көйгөй противовирусный терапия деп коебуз, вируска каршы дарылар да. Тилекке каршы биздин өлкөдө вируска каршы дары-дармек берилбейт. Обследование да бесплатно болбойт. Эгерде жатып бөлүмдөргө жата турган болсо, ошол жерде гана дары-дармектер, эми багы венадан куюлчу дары-дармектер берилиши мүмкүн. Гепатопротекторлор, а так вируска каршы дарылар берилбейт. Анан жанагы гепатиттер кому бар. Алар официально уже разрешение алыптыр. Ушундай өздөрүнүн бир программа менен противовирустук дарыларды алып келип берип атат. Булар көбүрөөк гепатит дельтага тенофавир дарыларын угуп атам. Анан Сга пока жок болуш керек. Бизге жеткен маалыматтарга караганда. Жакшы, сиз жооп берип кетсеңиз. Бүгүнкү күндө мисалы гепатит Бны азыр катталганына карап туруп ушунча көп деп жатасыздар да. Катталбаган ошончо десек болот да. Себеп дегенде же катталып деле мисалы өзүнүн билет ошол оору менен ооруганын, анан акча көп кетет экен. Ошол дары-дармекти сатып алыш үчүн монча акча керек экен, же болбосо так текшерилиш үчүн дагы мынча акча керек экен деп анан өзүнө кайдыгер жасап жүргөн жарандарыбыз да көп экен да. Бул жерде маселени эки жактуу караш керек да. Биринчиси туура айтып атасыз. Гепатит Бга текшерилиш керек. Жок деп чыкса вакцина алып коюш керек. Бул болбогор эле акча турат. Биздин элибиз юбилейлерди өткөрүп атат, тойлорду өткөрүп атат, туулган күндөрдү, эми биз өткөн кечелерди өткөрүп атканыбызды эсепке алсак, биз кедей мамлекетке окшобойбуз. Бул биринчиден. Мен ойлойм, ушул биздин элибиздин аң сезимине бул оору көп жетип бара элек, маалыматтын жетишсиздигиненчи. Экинчи жагы болсо, качан гана катуу ооруп калганда, анан баларыдай болуп тызылдап, чуркап, буту күйгөн тооктой болуп баарыбыз чуркап калабыз да. Ошон үчүн айтам да, катуу ооруп калганда чын-чынында акча көп кетет. Азыркы мына эже чындыктын жарымын гана айтты. Туура айтып атат. Мына бүгүнкү күндө мамлекеттик ооруканалар ушул оорунун потогу менен толук үлгүрбөйт да, дарылаганычы. Ошонун айынан козу карындай болуп частный клиникалар, медцентрлер, консультативный кабинеттер ачылды. Бул биринчиден. Экинчиден ошо муктаждык болгон үчүн ачылды да, коомдочу ушунчалык оору көп болгондуктан. Себеби оорунун алдын алууга эч ким көңүл бурбайт, аракет кылбайт. Аракеттер жетиштүү эмес. Анан медцентр, частный жеке менчик медцентрлер ачылган. Биринчиден, ошол мамлекетке барсаңар деле оңор эмес акча кетет. Себеби анализдерин эч бирин мамлекет сизге бесплатно жасап бербейт. Амбулатордук шартта. Биз деле амбулатордук пациенттерди көрүп атабыз. Анализдердин баары реактивдер бизге бекерге келбейт да. Мамлекет биринчиден жеке менчик клиникаларга олчойгон салык салып койгон. Ал салыкты биз төлөп атабыз биринчиден. Экинчиден, дары-дармекти бизге эч ким бекер берип аткан жок да, туурабы? Вакцинаны Россия Федерациясы же Индия же Турция бизге бесплатно кармата коюп атабы? Кыргыз ал муну сага, менден сага белектеп эч бекер карматып койгон жери жок. Аны биз сатып алып келип атабыз. Аны сатып алып келүү, жайгаштыруу, сактоо, саюу бул чоң каражатты, чоң жоопкерчиликти талап кылат. Аны жөн эле бир адам барып чекеден барып саяп кое албайт. Аны үчүн окуш керек,
билим алыш керек, сертификат алыш керек. Ага миллиондогон акчалар кетет. Аны бизге мамлекет төлөп берип жаткан жери жок да. Жакшы. Анан кийин экинчи жагы. Бираздан кийин улантыңыз, бизде көрүүчүбүз күтүп калыптыр, Кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Бизден алыстап кетиптир, уланта берсеңиз болот. Мына мисалы үчүн Кыргызстанда боор үчүн керектүү бир да дары чыкпайт. Дагы пешенебизге Индия бар экен, бизге дагы бир топ арзан келип атат дарылар. Турциядан да келет. Пешенебизге азыр Индия бар да, индийский препараттар. Эгер оригинальный препараттар алына турган болсо, анда алар дагы бир топ кымбатка түшөт да. Анан бизде лекарственный департамент деген бар да, Кыргызстанга кирип келаткан дарыларды текшерип, уруксат кагаздарын берип, ошол дагы бир топ убакытты алат. Биринчиден, Кыргызстан өзү мыйзамдары жана башка анан дары-дармектер чөт өлкөдөн келгенден кийин өзүбүз чыгарбасак, обязательно милдеттүү түрдө баасы өсөт. Баасы өскөндөн кийин аптекага деле өзүнө 1-2 тыйын калбаса, минусуна сатпаса керек. Ошентип отуруп баа кымбаттай берет. Кече жакында доллардын курсу көтөрүлгөндө эмне болгонун баарыңар көрдүңөр. Ошол сыяктуу Кыргызстан өзү эч нерсени чыгарбагандан кийин баарын чет өлкөдөн сатып келип атсак, демек баа кымбат болот. А менен айла жок келишке туура келет. Ошон үчүн айтып атам да, ушунча оору көбөйүп кеткичекте аңкайып карап отура бербей, бу оорулардын алдын алуу боюнча өтө тез ылдамдык менен аракет көрүш керек. Жакшы. Негизинен ушундай акча кетирет, мисалы, бейтап жылдап дарыланган бейтаптарыбыз бар да. Анын жыйынтыгы сурайын дедим да. Жыйынтыгы кандай болот? Ошончо акча кетирди, вируска каршы дары-дармектерди кабыл алып жатат. Ал деген толук сакайтабы? Же болбосо убактылуу эле вирустарды өстүрбөй турабы деген суроо. Бул суроону экиге бөлүп караш керек. Эгер оорунун абалы циррозго жетип калса, биз дарылагандан эффект канчалык болот? Циррозго жете элек болсо, эффект канчалык болот деген суроо берилет. Биринчиси, циррозго жете элек болсо, анда бүгүнкү күндө аябай эффективдүү вируска каршы дарылар бар. Пациент койдой жоош болуп, врач грамотный болуп, экөө айкалыша, бири-бирине колдоо көрсөтүп дарыласа, анда циррозго жеткирбей эле дарылап койсо болот. Анычы кармап турса дагы болот. Ал эми циррозго жетип калгандан кийин, эми ал адамдын боорун биз солкулдаган 18 жашар кыздын боорундай кылып бериш биздин колубуздан келбейт. Азыркы илимдин күчү жетпейт ага. Бирок оорунун андан ары оорлошуп, андан ары тездеп кетишин биз басаңдатып же токтотуп бере алышыбыз мүмкүн. Мында да оорунун түрүнөн көз каранды. Мисалы үчүн гепатит Б-га дельта вирус келип кошулуп калса, аны дарылоо боюнча өтө ийгиликтүү жыргатып, кыйратып койгон дарылар бүгүнкү күндө жок. Бирок ооруну басаңдатып, токтотуп, бир топ абалын жакшыртып койчу дарылар бар. Ал эми вирустук гепатит С дегендин дарысы чыккан бүгүнкү күндө. Аны 3 айдан 6 айга чейин ичип койсо, вирустар толук өлөт. Мен укмуш болуп айыгып кетет деп айтпайм, бирок ошол процесс токтоп калат да цирроздочу. Андан ары баягы колдоп туруучу, орусча айтканда поддерживающий терапия жүргүзүп турабыз да. Жакшы, кошумчалап кетесизби сиз? Азыркы учурда Жомарт мырза айткандай, чындыгында эле Индиядан бизге, Индия мамлекетинен аябай жакшы дары-дармектер келип атат. Ошол эле эгерде бейтап убагында кайрылып дарыгерден кеңеш алган болсо, гепатит Б-ны вирустун нагрузканы текшерип туруп, вирус токтотса болот. Анан бейтап менен туура чындыгында азыркы мезгилде гепатиттерди дарылоо аябай кыйын, себеби биринчиден обследованиясы деп коебуз, лабораторный служба бизде кымбаттап атпайбы? Ошону тапшырыш ал өзү эле бир канча акча турат. Андан кийин дары-дармеги ал да өтө кымбат болот. Ошондуктан бизде баштап коюп дарыны түшүндүрөсүң, анан кийин уланта албай калышат, себебин баардыгы келип чөнтөк маселесине. Анан Б-нын вирусун уктатып туруп, дельта кошулбаган болсо өмүрүн узартса болот. Эгерде дельта кошулган болсо, андан Д-га чындыгында азыркы убакта биз противовирусный уколдорду беребиз. Ал дагы жашоо образынан зависит этет. Бейтаптын өзүн кандай карайт, анан келип дары-дармекти убагында ичип турабы, андан дагы диетасын кармайбы, ошол жагынан. Гепатит С-ны Жомарт мырза айткандай дарыласа болот азыркы күндө. Эми 99% деп атат, бул деген өмүрүн узартып атпайбы? Вирус уктап атат, ошону менен бейтаптын өмүрү узарып атат. Бул деген нерсе гепатит С излечимый деп айтып чыгып атат, чындыгында излечимый азыр. Бирок көзөмөлдүү болуш керек. Вирус уктайт, бирок көзөмөлдүү. Жакшы, ошол жылдап дарылангандар барбы сиздерде? Бар, жылдап дарылангандар бар. Алардын абалдары кандай жүрөт? Абалдары ошол өздөрүнөн зависит этет. Эгерде убагында эле дарыларды келип алып аткан болсо, анан диеталарын кармап аткан болсо, дары аябай жакшы. Циррозду деле биз көргөнбүз, мына ушул Оштон эле бир мугалим киши цирроз менен ацет ичинде суусу менен 10 жыл жашаган ал киши.
өзүнө аябай жакшы караган, уход жакшы болгон, ошол эле келип үйдөгү проблемалардан заисит этет. Анан уход биринчи очередь үйдөгүлөр кандай внимание кылат, караш керек, тамак ашын убагында бериш керек, анан дарыларды убагында алып туруш керек. Жакшы, мындай дегенде суроо калтырыптыр. Саламатсыздарбы? Гепатиттин башталышында өзүнө кантип караш керек адам? Ошол эле учурда кийинки суроо ошого кошумча экен. Бээнин сүтү канчалык деңгээлде пайдалуу деген суроо калтырыптыр да. Суроого мен кичине тактык киргизип кетейин. Гепатиттин башталышында дейт. Гепатит Б-сы эгер курч өткөн болсо, белгилери чыгып аткан болсо, орточо жана оор өткөн түрлөрү ооруканага жатып дарыланат. Андай пациенттер бир канча убакыт дарылангандан кийин чыгат, 6-9 ай көзөмөлдө болот. Ошол ооруканага жаткан 100 пациенттин 80-85%-ин ашыгы айыгып кетет, 10-15% өнөкөткө айланат. Ошо өнөкөткө айланып кеткенин билбестен жүрө бербей, диспансердик учетко алып, жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу мекемелерге кайрылып, циррозго жеткирбей дарыланса болот. Ал эми өнөкөткө айланып кеткендин эч кандай белгилери болбойт көбүнчөсүчө. Абсолюттук турда иш жөндөмдүүлүгүн сактайт, өзүн соо сезет, эч жери оорубайт, ден соолугунан даттануусу болбой жүрө берет. Ошондуктан ушул оору тынч, тымызын билинбей өткөндүгү кооптуу да. Ал эми курч өткөндөрүн баягы мен айткандай белгисиз болуп эле барып жатып дарыланат. Андайларга врачтар керектүү көзөмөлдү жүргүзүп, керектүү дары дармектерди жазып карайт. Андан кийинки суроо кайсы эле? Бээнин сүтү. Бээнин сүтү. Негизи мынандай да, мен ушул боюнча өтө көп сүйлөйм да. Келиңиздер бул жерде мынандай сүйлөйлү. Илим далилдеген, аныктаган гана сөздү сүйлөйлү. Биздин элибизде бир нерсе бар да, мына ал чөп мына ооруга жакшы экен, же тигиндей деп койсоң, сарафаны радио болуп жапырт элге жайылып кетет да. Бул илимде такталбаган маалыматтарды элдин арасында таркатуунун кереги жок. Бүгүнкү күндө илим бир нерсени аныктаганда, бээнин жаңы эле саалган сүтүн ичсеңиз, адамдын организми аны бир топ сиңире албайт. Себеби аны сиңирүүчү фермент жана башка заттар биздин ичегибизде жок болуп чыкты да. Натыйжада көптөгөн адамдар ичип өтөт, аны сиңире албайчы. Анан дагы бир нерсени эсиңерден чыгарбаңыздар. Бээнин сүтүн жаңы саап келгенден кийин, аны атайын чаначка куюп, же атайын идишке куюп, анын ичинде бир аз ачыткысы болот, анан кыргыз эли не жасайт? Кымыз жасайт, туура? Мына ошо кымыз процессин жасоо учурунда ферментация процессинен өтөт сүтчү. Бул деген сөз адам сиңире албай турган зат, адам сиңире турган затка айланат. Мындайга айтканда, атайын бактериялар, атайын микробтор ферментациядан бээнин сүтүн өткөрүп, атайын сиңе турган затка айланат. Ошондо кымыз сиңет, бээнин сүтү сиңбейт. Түшүндүңүздөр, Анан далилденбеген, такталбаган маалыматтарга ишенип, элдин арасында ар түрдүү сөздөрдү тарата берүүнүн кереги жок. Элестетиңиз, мен сизге кайсы бир дары же чөптү жазып берип койдум, ошону ичкенден кийин сизге сразу жакшы болуп калдыңыз, жылыш болду. Бул деген сиз далилденди деген эмес. Миңдеген диагнозу окшош, жынысы окшош, абалы окшош адамдарды изилдеп көрүп туруп гана чындап эле таасири барбы жокпу? Анан кийин гана коомчулукка чыгып айтыш керек. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Гепатит Б-сына жолуккан адамдар вирусный немеге тапшырган единицасы аз болсо, вирусучу, ошону дарылса болобу? Бир сыйра кайталап койсоң. Дагы бир кайталап коесузбу? Катуураак. Бизден алыстап кетиптир. Мен суроону түшүндүм, бир аз угуп калдым. Мен жакыныраак турган үчүн жакшы угуп калдым окшойт. Тиги мынтип атат да, менин вирустарым саны аз эле, гепатит Б бар дейт, да ошону жок кылып салса болобу дейт да. Бул жерде мен образын айтып берейин. Эгер өнөкөт гепатит Б диагнозу коюлса, биз пациенттерди абалын экиге бөлүп алышыбыз керек. Биринчиси, вирустарды активдүү эмес, мындай айтканда уктап жаткан абалда. Же болбосо активдүү жүрүп жаткан гепатитти экиге бөлүп аныктап алышыбыз керек да. Эгер вирустардын саны аз болсо, боордун клеткалары нормадан ашыкча жабыркабай жатса, нормадан ашыкча өлбөй жатса боордун клеткаларычы, анан фиброскан деген аппаратка түшүргөндө боор өзүнүн борпоң жумшак касиетин жоготпосо, фиброз жок болсо, андан сырткары гепатит Бга дельта вирус келип кошулуп калбаган болсо, эми мындай абалда биз вирустарды уктап жаткан абалда деп эми элге түшүндүрүш үчүн ушинтип айтабыз да. Уктап жаткан неактивный абалда болот да, бул вирустарга каршы дары берүүнүн кереги жок. Себеби дегенде дарыны бергенден бербеген жакшыраак болот да бул жердечи. Эгер күндөрдүн биринде вирустар активдешип кетсе, алардын саны асман чапчып көбөйүп кетсе, боордун клеткалары нормадан ашыкча өлүп атса, же болбосо
фиброскан аппаратына түшкөндө боор өзүнүн борпоң жумшак касиетин жогото баштаган болсо, анда биздин колубуз кычышып эле турат, дарыны жазып эле беребиз, сразу эле мынаны ичиңиз деп элечи. Ошон үчүн азыр уктап жаткан вирустарга жакшысы тийбей койгон жакшы. Алар балким көп жылдар бою уктаар. Ошон үчүн биз көзөмөлгө алып турганыбыз эң туура болот. Биздин клинический протокол менен иштейбиз. Клинический протоколдо да жазылган, эгерде гепатит Б'нын вирусу 2000ден ашпаса, анда азыркы бейтап айтып аткандай противовирусный терапия колдонулбайт. 2000ден ашкан болсо, анда таблеткалар бар, ошолор колдонулат. Бизде эле ушундайбы? Же болбосо башка жакта дарылоо кандайча жүрөт? Сиздердин маалыматыңыздар бар да? Бизде эле эмес, бул биз бир эле Кыргызстандын протоколу менен иштебейбиз. Бул биздин китептер, биз окуп аткан китептер бүт дүйнө жүзү боюнча топтолуп келип, анан протоколдор дагы ошолордун основасында чыгат. Россияда мамлекеттеринде болдук, ал жакта деле кудду ушундай. Анан жанакы изыл деп коет, ошол гепатит оорулар менен эме кылган жак бар. Ошолордун деле советтери боюнча 2000ден ашса, анан жасалат. Жакшы. Анан мындай деген суроо келиптир да, бул боордун гепатит оорусун толук сакайта турган дары-дармек ойлоп тапса болобу, же болбосо бул ушундай бизнес болуп калдыбы деген да суроо калтырыптыр да. Мисалы, бул оору тарап атат, анан ооруну бир аз басаңдатуучу вирустарды уктата турган дары-дармек берип тастар го. Анан толук сакайта турган дары-дармек жок да. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, бул цирроз болуп, анан боорун алмаштырам дегендер канча, алмаштырып келгендер канча, ушул нерсе көбөйүп баратат десем болот да. Муну салыштыруу менен чечсек болот да, түшүндүрүп берүүнүчү. Элестетиңиздер, урматтуу мекендештер, 15-20 жыл мурун ошол вируска каршы дарылар бар беле? Жок болчу да, туурабы? Бүгүнкү күндө вируска каршы дарылар бар. 15-20 жыл мурун биз пациентти желкесинен таптап алдап койчубуз. Кыжалат болбоң эже, ака, жакшы болуп каласыз деп туруп акырын узатып койчубуз да. Себеби дарысы жок, өлүп калышын билчүбүз. Өлөр адамга эмне кыласың, жаман сөз сүйлөп дегендей да. Ал эми азыр антпейбиз. Эже, ака, дарысы бар, мынаны ичиңиз, циррозго жеткирбей дарыланыңыз деп. Бүгүнкү күндө дарылар мына эжеке айтмакчы Индиядан келип атпайбы? Жетиштүү өлчөмдө азыр аптекаларда көп, биринчиден. Экинчиден, азыр мына жерден чыгып туруп коомдук ажатканага акысыз кирип көргөн аракет кылыңызчы, сизге бесплатно киргизет бекен? Жок, даже туалет деле бесплатно эмес. Ал дары-дармектер деле акчага келет да. Анан по поводу бизнес дей турган болсок, кайсы келесо, ал Индиядан 1000 сомго алып келип алып, кайра 1000 сомго сатсын Кыргызстанга. Туурабы? Өзүнө 1-2 тыйын калбаса, эч ким алып келип сатпайт да. Мамлекет болсо ошол ишти колуна албаса, анан ортодо кимдер кылат? Ошол алып келген дистрибьюторский компаниялардын көзүн караганга мажбур болобуз. Кааласа, каалабаса, ошол бизнес кылган адамдардын көзүн карап калбадыкпы? Бул бир гана Кыргызстанда эмес, мисалы дүйнө боюнча карай турган болсок да, ушул суроо. Ушундай суроону өзүңүздөр деле кызыгып көрдүңүздөрбү негизи? Эмнени? Чындыгында эле бул ушуну ойлоп тапса болбойбу дегенчи? Толук сакайта турган. Жок, ал боюнча ученыйлар иштеп атышат. Азыр эле айтып кеттик, гепатит Сны уже дарыласа болот. Б'ны дарыласа болот, вирусту уктатып атат. Дельтага гана азыр орустар менен немецтер проект кылып, ошол дары ойлоп чыгышкан, бирок ал 5-окуудан өтпөй калган. Ал деген эми гепатит дельтаны деле окуп атат, изилдеп атышат, бирок гепатит дельтага пока дары жок деген нерсе да. Жакшы. Дары-дармектерди өз алдынча кабыл алганды жакшы көрөбүз баарыбызчы. Бир жерибиз ооруса, дароо мисалы дарыгерге чалгандан мурда, же болбосо өзүбүздүн үй бүлөк медициналык борборго баргандан мурда дарыканага шашабыз да, барып туруп ошол көргөн билген укканыбыз менен же болбосо ошол жердеги эле сатып аткан фармацевттердин кеңеши менен эле дары-дармекти алып иче калабыз да. Көп кабыл алуу дагы боорго зыян келтирип, анан циррозго алып келиши мүмкүнбү? Мисалы үчүн тиш оорусун алып карайлы, жана башка ооруларда чуркап барып эле аптекадан кандайдыр бир ооруксуздандыруучу дарыларды алып ичип алабыз да. Мына ошол дарылардын жана башка антибиотиктердин бир топ эми дарылар деген көп да, аябай көп. Ошолордун кээ биркилери боор үчүн уулуу болуп эсептелет. Мен көп байкайм да, мына метрит деген дары бар го, жөнөкөй эле метрит, состав метронидазол, капельница болот. Биздин аялдар аптекада турсам, жөн эле алып, кичине шамалдап калыпмын, кичине женский жактан ооруп калыпмын деп таблетканы деле ичип аткан, свечасын деле салып аткан. Мен эми бир мисалды айтып атам. Андан башка деле органдар ооруганда антибиотиктерди бесконтрольно, дарыларды болсо таптакыр контролсуз ичип аткандар көрөбүз. Булар токсический гепатитке алып барат.
уулуу гепатитке. Андан сырткары мына туберкулезду дарылаган препараттар барго, ошолор дагы боорго аябай зыянын тиет. Анан мен кээде фтизиаторлорго суроо берип калам да, мына силер ушунча дарыны берип атасыңар, эми азыр бул дарыны бербесек туберкулездон өлөт. Эгер туберкулезду дарылайбыз деп бир кокуч дары берсек боорунан өлөт. Эмне кылабыз ушунун жообун издебейлиби? Кандай дейсиңер десем эле баарыбыз сумсая түшөбүз. Көрдүңүзбү, эмнени алып атабыз, ордуна эмнени берип атабыз. Жети өлчөп биргесип анан аракет кылыш керек да. Обязательно милдеттүү түрдө адистен кеңеш алыш керек. Кудайга шүгүр биз тиги Сахарада жашаган мамлекет эмеспиз го, Африканын өтө аркада калып кеткен мамлекет эмеспиз го. Илим техника жетишти, аз да болсо врачтар бизде бар го. Ошон үчүн сурап тактап алып туруп анан дарын ичкен туура болот. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар. Кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Жакында Б деген немен гепатит Б деген анализдин жыйынтыгы чыкты да, ошо белгилери кандай болот экен? Мен мынаны азыр көрүп калдык да, башында көрбөй калдык. Бул менен ооруганын белгилери кандай болот экен деп. Рахмат чоң. Эми бул кокустан изилдесе чыгып калган окшойт да, себеби болбосо айтат эле да арманым мынандай деп элечи. Кокустан чыгып калган бул көбүнчө өнөкөт гепатиттер табылат да, өнөкөт түрүндө. Бул учурда эмне кылабыз? 1 грамм кандын сары суусунда канча вирустар бар? Вирустардын санын эсептешибиз керек. Гепатит Бга дельта деген тиги макоодосу келип кошулуп калбадыбы? Боордун клеткалары канчалык жабыркап атат? Эгер жабыркаган болсо боордун клеткалары өлүп аны ордуна тарамыш өсүп калбадыбы? Ошону аныктап туруп, бул активный жүрүп аткан гепатитпи же уктап жаткан гепатитпи? Ошого жараша дарылашыбыз керек болот. Негизги биздин биринчи принцип бул изилдөө керек. Гепатит Б чыгып калды деген сөз бул жердин үстүнөн чыккан чөптүн учу эле деген сөз. Анын тамыры пока белгисиз. Андыктан казып изилдесек гана билебиз да. Жакшы, байланышта кийинки көрүүчүбүз бар. Кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Мен суроом ооруп, жировой гепатоз деген кандай болот? Ошонун канчалык деңгээлде коркунучу бар боорго деген суроону берейин дедим эле да. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Урматтуу телегөрүүчү, эгерде жировой гепатоз деп сизге УЗИден коюп берген болсо, бирок анализдериңиз, боордун тесттери жакшы болгон болсо, сизге бейтапка дарыгерге кайрылсаңыз дары жазып берет. Бирок сөзсүз түрдө сиз УЗИ аппаратынан 6 айда бир өтүп турушуңуз керек. Себеби дегенде биз билебиз, Индия мамлекетинде ошол эле жировой гепатозду лечение кылбай жүрүп, пересадка болгон учурлар болот. Жакшы, кайсыл учурда ошол боорду алмаштырууну сунуштайсыздар? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө кээде мындай бизнес болуп кеткендей сезилип кетет да. Ошол мисалы эми сиздер эмессиздер, башка дагы бир кесиптештериңиздер жолдомону эртерээк берип бериши мүмкүн дегендей да. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, андан кийин жооп берсеңиз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Алло. Силер угабычы, мен сүйлөй берейинби? Урматтуу көрөрман, сүйлөй бериңиз. Неме? Алда. Ой, бизден алыстап кетти. Туура айтып атасыз, боор таптакыр жарабай калганда биз аны боор которуу операциясын жасашыбыз керек да. Боорду калыбына келтирүү колубуздан келбегенден кийин өзүнө туура келген боорду туугандарынан жана башка донордон издеп таап, ошо канчалык шайкеш келет боор таап туруп которуу операциясын жасаш керек. Анан мынандай да, ушул боор которуу операциясы бизнеспи деп мен бая эле айтып өттүм. Бул дагы пешенебизге Индия бар экен, бир аз азыраак жасайт. Башка мамлекеттерге барсак өтө кымбат. Баягы боор которуу операциясына кимдер муктаж, кимдерге көрсөтмө бар дегенде биз Child Pew деген атайын схема бар. Ошол боюнча шкала боюнча эсептейбиз. A, B, C, D деген өзү чакты мындай англис тили менен айтканда мындай стадиялары бар да. A деген стадия бул кыргызча А деп эле коеюн. Бунда адам соо болуп эч мындай сыртынан деле билинбейт. B дегенде ооруганы бир аз билинет. Ал эми C деген уровеньге келип калганда, ошол стадияга келип калганда боор таптакыр жарабай калат. C деген уровеньде адамдын өлүп калуу коркунучу 95%-тен ашат. Мына ошол моментте биз боор которуш керек деп айтабыз. Анан бардыгы эле сен сироз экенсиң, сенин бооруңду тез эле апарып которо салыш керек дебейбиз. Аны котороодон мурун атайын эреже бар. Анализдерди карайбыз, изилдейбиз. Боор өзүнүн функциясын канчалык аткарып жатат, канчалык аткара албай калды, кайсы функциялар аксап атат. Ошого жараша анан кийин гана которуш керек деп айтабыз. Ал боюнча бизде бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Бир гана мынандай да, биздеги изилдөөлөр дайым эле чет өлкөнүн изилдөөлөрү менен шайкеш келе бербейт. Себеби алардын стандарты бөлөк,
биздин стандарттар бөлөк. Мен жеткиликтүү түшүндүрө алдым деп ойлойм да. Жакшы, бул боюнча толуктап айтып бересиз. Көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Будан 1 жыл мурда боорумда так бар деп УЗИден чыккан. Ошол боюнча нас кылган эмесмин. Будан 4 ай мурда төрөттө боорумдан наска берилди. Мен операция менен төрөдүм. Азыркы абалым жакшы, бирок кандай просмотрларды өткөрсөм болот? Рахмат. Мына боорунда так бар деп, негизи боорунда так бар деп айтты, кийин циррозго айланып кеткен учурлар көп болуп атат да, чындыгындачы. Бул бейтаптын суроосу боюнча түшүнүктүү. Боорунда так болгон болсо, бул гемангиома печени дейбиз да. Бул эгерде гемангиоманы 6 айда бир УЗИ өтүрүп туруш керек, себеби дегенде размери чоңой болсо, ал леченияга нуждаться этпейт. Анан эми бул эженин случайсында цирроз жок экен, башка жок экен, баланы эмчектен чыгаргандан кийин барып дообследовать этиш керек. Значит, бул да просто эле дагы эле бул вирусу жок да бул эженики. Кандай текшерүүлөрдөн өтүш керек? Текшерүүлөр сөзсүз түрдө УЗИден өтүш керек. Анан боордун тесттери, печеночный тест, АЛ тести, маркеры вирусного гепатита Б, С, Д дегенде. Эгерде алар жок болгон болсо, бейтап кооптонбой эле койсо болот. Андан да гемангиоманын размери чоңой болсо, коркунуч жок. Жакшы, жогоруда суроого жооп берип кетсеңиз болот, негизи. Гемангиома деген эмне? Ошону жөнөкөй элге түшүндүрүш үчүн мен мүмкүн болсо жөнөкөйлөп айтайын. Кыргыздарда Анаркан, Анаргүл, Анарбек деген ат бар да. Ошол адамдарды чындап бир жерин чечиндирип көрсөңүз, бул денесинин кайсы бир жеринде анары бар. Анар деген өзү эмне? Мен ошону түшүндүрүп коеюн. Анар бул гемангиома. Гемангиома деген адамдын чачындай болгон майда кан тамырлардын бири-бири менен чатышып, чиелешип калган жери. Ошол тубаса болушу деле мүмкүн. Гемангиомачы энесинен туулганда эле боорунда гемангиомасы болгон болушу мүмкүн. Эжекем өтө сонун айтты. Эгер гемангиоманы УЗИ кылып утуру текшерип турсак, көлөмү чоңоюп баратса, демек онкологиялык ооруга жана башкага шектеп, дагы да тереңирээк изилдеп, анан дарылаш керек. Аны уже бычак кармаган хирургдар чечет. Анан эгер размери чоңойбой атса, көлөмү өспөсө, кичирейбесе, анан биз онкологиялык ооруларга текшерип көрсөк, онкология жок болсо, анда биз мындай пациенттерди тийбей эле коебуз, жөн эле көз өмүргө алып коебуз, жашоодон жыргап өмүрүн өткөзө берсин. Андай пациенттер кыжаалат болуп, нерв болуп, өзүнчө эле кыйнала бергендин кереги жок. Гемангиомалардын 99% адам өмүрү үчүн кооптуу эмес. 1% случай гана баягы эжекем айтмакчы чоңоюп кетип, кооптуулук жараткан учурлар болот да. Жакшы, мына ошол боорду алмаштыруу боюнча айтсаңыздар, негизи бардыгы ошол өзүнүн көрсөтмөлөрү бар экен, ошол көрсөтмөнүн негизинде анан чет өлкөгө жөнөтүлөт экен да. Бул жерге мындай суроо келиптир, саламатсыздарбы? Мен балам ошол бизди чет өлкөгө жөнөткөн эле дейт дарыгер. Анан барсак, ал жактан боорду алмаштырбай койду дейт. Бизде дейт, мисалы, анализдер башкача чыгат экен. Ал жака барсам дейт, мисалы, гепатиттин башталышы эле экен деп ушундай суроо калтырыптыр да. Мындайда биз андай случайларды бирин-серин угуп калабыз. Биз койгон диагнозго өзүбүз 100% гарантия беребиз. Биз азыр ушунчалык илим өнүгүп кетти, европалык деңгээлде аныкталат анализдерчи. Мына биздин бүгүнкү күндө Кыргызстанда жеке менчик клиникалар аныктап атат, жеке менчик лабораториялар Европанын деңгээлинде аныктайт да анализдерди, андан эч калышпайт. Тууралыгы, тактыгы боюнча стандарты бир аз бөлөк болушу мүмкүн, бирок негизи туура эле чыгат. Бир гана жери мындай болуп калат да, баягы ал жакка баргандан кийин маселени бир тараптын сөзү менен эле айтпаш керек да. Эки тараптын сөзүн тактап, ийгиликтеп туруп анан айтыш керек. Кече жакында мындай окуя болду. Эми акчасы бар состоятельный адамдар көп экен да. Гепатит Б, С дельта ген там, гепатит Б-сы да бар, Д-сы да бар. Очойгон вирустары бар. Дүйнөнүн өнүккөн эле бир мамлекетине барып келдим, бизге ишенбестен. Анан ал жактан гепатит дельта жок деп коюптур. Бул жерде 6 лаборатория гепатит дельта бар деп атат. Россия Федерациясы деле айтып атат, Турция деле айтып атат гепатит дельтасы бар деп. Анан эле дагы бир дүйнөнүн өнүккөн бир мамлекетине барса жок деп айтып коюптур. Чамамда пациентти жошкутуп койгонго, мен ошентип ойлоп калдым, пациенттин психологиясына, абалына жараша ошентип жалган айтып койгон деп эле ойлоп калдым. Себеби бир эмес бир канча дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттери далилдеп, тастыктап турган нерсени тиги башка клиника жок деп коюп жатат да. Мен оюмча бул жерде аябай иликтей турган маселе көп го. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар?
Гепатит менен ооруйм, 3 миллион вирус бар. Докторго көрүнсөм жана индийский лес деген дары жазып берип кой, жалаң ошону ичип атам. Ушу болобу, болбойбу, ошону сурап берейин дедим. Кайсы гепатит лес деген дары индийский. Күнүгө 1 маал ичем. Рахмат. 3 миллион вирусы болгон болсо докторго көрүнүптүр. Доктор деле бардык анализдерди өткөрүптүр, анан ошол дарын жазган болуш керек. Ошол дарыгердин кеңешин алып, дарысын иче берсин. Андан дагы 3 айда бир барып, вирустун нагрузкасын текшерип турсун. Эгер динамикада улучшение болуп, вирус уктап аткан болсо, дарыны уланта бериш керек. Андан дагы биринчи очередь бейтап жанатан бери айтып келатабыз, диетасын жакшы кармаш керек. Кээ бир учурлар болот, биздин пациенттер жөн эле дарын ичет да диетаны кармаган. Жок, бул нерсе бирдей келиш керек. Диетаны дагы режим питания, диета бирдей болуш керек и дарыны дагы убагында ичиш керек. Кандай диета сакташ керек? Диетасы аябай деле оор эмес биздин. Эч ким эле аны оозуна кулпу салып койгон жери жок. Биздин диета аябай жеңил. Биринчиден баягы куурулган тамактарды кескин азайтыш керек. Анан жаныбарлардын ич май, куйрук майдан жасалган тамактардан ооз тийип гана койгон туура болот. Сүйүп жегенге туура болбойт. Колбаса азыктарын, капучоны баягы ышталган, куурулган жумуртка, кам чеснок, чийки пияз, андан сырткары кышка жабылган салаттар, курч даамдуу, баягы острый деп коет го, калемпирден жасалган соус, майонез сыяктуу тамак аштарды, анан жасалма краситель кошулган тамактарды жебеш керек. Анан кайнатылган, бууга бышкан, курамында май азыраак, фольгага бышкан, же болбосо жана башка балыктын, эттин любой түрүн жесе боло берет. Бир гана өрдөктүн, каздын, аябай майлуу жаныбарлардын ичинен майлуу, андан сырткары теги майы көп породадагы балыктардын сортторун ушулар жегенге болбойт да, калгандарын жей берет. Анан шоколад, торт, пирожный, бара транс жыры кошулган азыктарды жебеш керек. Ал эми натуралдуу азыктардан кофе, андан болсо бал жесе боло берет. Фанта, кола деген ичимдиктерди таптап ичпеш керек. Бирок диетасы оор экен. Биздин бейтаптар диета десе эле эмнени ойлонушат? Ачкачылык менен кордо кайнатма шорпону ойлонот. Бул тамак эмес. Гепатит оорусунда 5-стол деп интернеттен караса да болот. Эми чала куурулган, дымдалган любой тамакты жей бериш керек. Шөөлө, мастала, тамактын түрү көп да. Жакшы кайнатып бышырып жеш керек, э? Жок. Бизде малдын эти болот, биздикилер айтсаң, малдын этин, койдун кара этин, тооктун этин, жылкынын эти, индюктун эти болбойт. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар. Кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай суроңуз бар? Биз сизди угуштабыз. Менин боорумда киста бар деп айтканда, ошо кистанын канчалык зыяны бар боорго? Рахмат. Киста дагы экиге бөлүнөт да. Курту бар киста жана курт менен байланышы жок киста депчи. Эгер курту бар болсо, бул эхинокок же альвекок деген сыяктуу оорулар чыгып калышы мүмкүн, аны аябай жакшыраак изилдеш керек да. Ал эми курту жок киста болсо, анда көлөмүнө көңүл буруш керек. Эгер көлөмү утур эле чоңоюп баратып, жанындагы кошуна органдарды, кан тамырларды жана башка өмүр үчүн өтө маанилүү болгон органдарды басып зыян келтирип атса, анда тиги хирургдардын колу кычып эле турат, операция кылып алып коюшат. Анан эч кандай тоскоол болбосо, көлөмү чоңойбосо, биз анда буларды тийбей эле коебуз. Байланышта көрүүчүбүз бар. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Мен айтайын дегеним, мына балдардын номерларын алып калыш керек экен. Мыналардын номерларын сөзсүз алып калыш керек экен. Саламатсыңарбы? Мына Сейитке жылдын адамын бериш керек. Бардыңар ден соолукта болгула. Мен сурайын дегеним ушулардан кантип сактанабыз? Азыр бизде жөн эле соо эле жүрөм, эми ооруп калганыбызды кантип текшеребиз, анан кантип сактанабыз? Ошону да кайталап койгула атышкан. Рахмат. Чындыгында оорунун алдын алыш үчүн биз эмнеге көңүл буруш керек? Кантип жашашыбыз керек? Эми Кыргызстандын ар түрдүү чөлкөмүнөн чыгып айт суроо берип атат да бул жердечи. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 43 район болсо, ар бир райондун борборунда гепатит Б-га мамлекеттик деле, жеке менчик деле лаборатория толтура. Ошол жерден барып гепатит Б-га текшерип коюңуз десе, аныктап беришет. Бул бир. Экинчиден, дүйнө жүзү боюнча гепатит С-дан сактоочу вакцина иштелип чыккан эмес. Эффективдүү вакцина жок да. А бирок гепатит Б-дан сактоочу вакцина бар да. Барат, текшерилет. Жок деп чыкса, гепатит Б-дан сактоочу вакцина алып кайса болот. Азыр Кудай буйруса бул эфирде силер сактап коюп, балким интернетке чыгарасыздар. Ошол жерден деле көрсөңүздөр болот. Мына Сейит Амираев деген агайга карасаңыз, бүт биздин данныйларыбызды берет. Буйруса эфирден сырткары сурап тактап алсаңыз болот. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык. Кош келипсиз. Мен суром апамда апам 70 жашта боорунда сирозу бар экен, анан гепатит С менен жалдыгып калды да. Анан 1 жылдан кийин апам лечение алды. 1 жылдан кийин апам текшертсек, ошо гепатит С жок деп чыкты да. Анан эми коркунуч жок, мындан бияка ошо сирозда жок болуп кетеби деп суроом ошондой да. Жооп бересиздер. Рахмат сурооңузга. Апаңыз 70 жашта болуп вирус уктаган болсо, бул цирроздун стадиясын карап көрүш керек. Бирок катыган боор мурдагыдай болуп ордуна келтире албайт. Вирус уктап атат, бирок ошол көрүнгөн дарыгериңиздерде такай көзөмөлдө болуп турушуңуздар керек. Бул сөзсүз түрдө УЗИ аппаратынан өтүш керек, боордун тесттерин тапшырып туруш керек, анан ПЦР анализин да кайталап туруш керек. Жакшы, анан жогоруда айттыңыздар да, ошо боордун клеткалары жабыркайт бул вирустардын кесепетинен улам. Анан эмне үчүн ордуна келбейт боордун клеткалары, өлгөн клеткалар кайра? Эң сонун суроо бердиңиз. Көпчүлүк айтат да, боор доктор калыбына келет экен го, кесип алып койсо жарымы кайра бүтөлүп калат экен го дейт. Өсөт го дейт да. Бул жерде эки маселе бар да. Биринчиси, ал кесип алып койгон анатомиялык жактан. Боор регенерация деп коет, өсүп өзүнө окшогон жаш, сулуу, зыңкыйган клеткалар өсүп, ал кайра калыбына 2-3 жылда келип калат. Эгер сиз кесип алып койсоңуз, бул жерде процесс башкачараак. Мунун оңгусу себеби түпкү патологиясы башка жакта. Бул деген сөз баягы жылдызча сыяктуу клеткалар бар да боордун ичиндечи. Өлгөн клеткаларды жеп, ал жерде сезгенүү процесси пайда болот. Сезгенүү процесси пайда болгон жерде эки түрдүүчө эле процесс жүрүшү мүмкүн. Биринчиси же калыбына келет, же болбосо анын ордуна тарамыш өсөт. Кыргызда жакшы сөз бар: жаратылыш боштукту сүйбөйт. Жаратылышта бош жердин өзү жок. Орустарда айтат: святое место не бывает пустым дейт да. Боордун зыңкыйган жакшынакай сулуу клеткалар өлгөндөн кийин анын ордуна жакшынакай өспөсө, шарт эле былтыйган, тылтыйган тарамыш өсөт ал жерге. Анан боор катууланып кетет. Боор анан алгач чоңоет, анан кичирейип, берчтенип, өзүнүн боорпоң жумшак касиетин жоготуп коет. Мына ошондо боор кайра калыбына келбей калат. Ошондой. Жакшы, анан боор которуу боюнча сүйлөшсөк да, мисалы сиздер которгонго жолдомо бериңиздер, ал жака барды, Турцияданбы же болбосо Индияданбы боорун алмаштырып келди. Ал бейтаптын жашоосу кандай болот? Бизде мисалы боорун алмаштырып келсе, жылдап дары ичкенге караганда боорун алмаштырып келсем, батыраак сакайып калат элем деген түшүнүктөр да бар экен да эл арасындачы. Чынында андай эмес. Боорду которуп келсе эле болду, мен эшегим суудан өттү, мен айыктым, баардыгыңарга чын жүрөктөн баары бир деген болбойт. Эч андай эмес. Жакшылап угуп туруңуздар, урматтуу мекендештер. Боор которуп келгенден кийин кимдир бирөөнүн бөтөн боорун сиздерге койду да. Эми биздин иммунитетибиз аны таанып калып өгөйлөй баштайт. Бул нормадагы көрүнүш. Ошол биздин иммунитет тиги бирөөнүн боорун өгөйлөбөш үчүн тиги биздин иммунитеттин оозуругун тартып тура турган дарыларды беребиз. Антпесек тиги боорго кол салып аны агып түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн иммунитеттин оозуругун тартып тура турган препараттар беребиз. Эгер биз иммунитеттин оозуругун тарта турган, басаңдата турган, басып тура турган, жаагын жаап тура турган ушул препараттарды берип атсак, иммунитет башка жугуштуу ооруларга туруштук бере албай турган болуп калат. Тез ооруй турган болот ар түрдүү оорулар менен. Көрдүңүзбү? Аңгектен качып дөңгөккө тутулдуң деген ушул. Бир жагынан жакшы кылганыбыз менен бир жагынан жаман кылып атпайбызбы? Андай препараттар дагы арзан турбайт, акысыз берилбейт. Бул биринчиден. Экинчиден, ол препараттар өтө кымбат. Андан кийин боор которуудан кийин ошол пациенттер дарылоо боюнча атайын окутулган, атайын мыкты адистер Кыргызстанда жок. Ага мамлекетте акча бөлгөн эмес. Мага деле кимдир бирөө акча берип, Жомарт укам, сен барып окуп келчи ушуну деп эч ким ага айта элек. Биз ошо өзүбүздүн каражатка чет өлкөдөн ар түрдүү онлайн консультациялар кылып, атайын акча төлөнүүчү курстарга барып, окуп, ошо билимдерибизди өркүндөтүп атабыз. Биз деле бир жерде турган жокпуз, бирок бул дагы жетишсиз. Бул дагы жетишсиз азыркы маселеде. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар. Кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Сүйлөй берейинби? Урматтуу көрөрман, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Сиздерге суроо берейин дегеним, балам жаштыгында гепатит А оорусу менен ооруган. Мезгилдер саламатсыздарбы? Балам жаштыгында гепатит А оорусу менен чалдыккан.
Рахмат, мына ушул гепатит А менен ооруганда бул өмүр бою эле ушун менен ооруп калабы, кийинчерээк ушул боордун циррозуна алып келип койбойбу деген бизде эски түшүнүк бар да. Ушун гепатит А бул жана кетип по данным литературында эле билебиз, анан биз көрүп аткан бейтаптардан эле бул эч качан боордун өнөкөт оорусун алып келбейт. Бул бейтап жашында ооруган болсо, мындан кийин гепатит А менен оорубайт. Өмүрүндө бир эле жолу ооруйт. Кооптонбой эле койсо боор хронизация болбойт. Донор болсо болобу? Мындайда гепатит А болгон адам донор болсо болот, эгер гепатит Б'сы жана башка вирустук эмес инфекциялар жок болсо. Жугуп калбаса, Жакшы, бизде байланышта кийинки көрөрман. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Мен жолдошум боору оорутабы, жана белгилери, беттериме бирдеме чыгып атат дейт да. Саламатсызбы? Жолдошум беттериме бирдемке чыгып атат дейт да, ошо боордон деп бирөө айтыптыр да, анан ошону кандай текшертсе болот, анан бул Байкиге рахмат, жакшы кеңештерди берип атат, ошо Байкиге кандай кайрылсак болот? Рахмат. Суроо мага окшойт. Мындайда денеге чыккан ар түрдүү темгилдер, безеткилер, бойдоктор жана башка высыпание деп коет ар түрдүү. Дайым эле боор менен байланыштуу боло бербейт. Боорду изилдеп келгенде таза чыгат дагы, анан мен айтам да, биздин жөн эле боорубузду курудомотко койбоңуздарчы, башка жагын дагы изилдеп көрүңүздөрчү деп айтам да. Ошон үчүн изилдеп көрүп гана айтышыбыз керек да биз мунучу. Жакшы, анан жогоруда айттыңыздар да, келгенден кийин сөзсүз түрдө дары-дармек ичет. Бейтап канча вакытка чейин дары-дармек ичиш керек боорун алмаштырып келгенден кийин? Же өмүр бою ичеби? Алар келгенден кийин сөзсүз көзөмөлдө болуш керек. Булар өмүр бою боор жулунуп кетпеш үчүн иммуносупрессанты деп коет, ошолорду ичип туруш керек. Анан булар анализдерди убагында тапшырып көрүнүп туруш керек. Донор болгон инсан кандай болуп калат? Ал дагы майыпты калабы? Же болбосо ал вакыттын өтүшү менен ал ооруну көрбөгөндөй болуп жакшына жашап кетеби дегендей? Мен донор болгон адамдардын 100дөн ашыгын көргөнмүн. Аларды биз инвалидностьке деп атайын биздин мамлекет чыгарбайт. Кээрки мамлекеттерде колдоо бар экен, бизде андай жок. Боору 2-3 жылдын ичинде акырын калыбына келет. Мен ушундай аялдарды көргөнмүн. Донор болгондон кийин 2-3 төрөгөн аялдарды көргөнмүн. Эми мындайда эч нерсе болбойт экен, мен каалаганым жеп ичип жашай берем деген туура эмес. Өзүнү соо адамды эле этиятташ керек да, туурабы? Соо адамды эле этияттап турганы жакшы болот. Сыртына бир караганда ал мунжу же майып адамдай болуп көрүнбөйт, алар соо адамдан эч айырмаланышпайт. Мисалы, ушул органдарын алмаштырып келдиңиз, бул боорду алмаштырууга көптөгөн оорулар бар. Ошол эле учурда альвекоккоз, эхинококкоздордон улам дагы алмаштырып келатпайбы? Алмаштырып келгенден кийин, мисалы, ошол жаңы коюлган бирөөнүн соо боорун кайсы бир өлчөмү коюлат да. Анан аны барып, мисалы, вирустар, мисалы, ошол оорун жарата турган жандыктар дейбизби, эмне дейсе, бактериялар, вирустар, алар кайра кан аркылуу барып баягы боорду жеп салбайбы? Өтө сонун суроо бердиңиз. Элестетиңиз, гепатит Б менен же гепатит Д менен же гепатит С менен ооруган пациент мурун вируска каршы дары ичкен эмес, или гепатит Д'сы бар. Жаңы боорду алар жей баштайт дагы эле. Жаңы боорду жабырката баштайт. Ошондо биз аларга тоскоолдук кылган терапияны жүргүзүшүбүз керек. Эгер мисалы жана айтып атпайбы, гепатит Б, Д менен алмаштыргандар аябай көп да, гепатит Б, С дельтагентам деген диагноз менен. Аларды кандан эч жака кеткен жок да, ал вирустар канда бар болчу да. Биз эми канын баштан аяк стерилизация кылып тазалай бериш биздин колубуздан келбегенден кийин жаңы боорду өтө жакшы аппетит менен аларды эле жей баштайт. Эми биз ошолорго тоскоолдук кылган аракет кылышыбыз керек. Айтайын дегеним, мисалы, организмде канды, мисалы, боорду ошол боорду алмаштыруудан мурда канды тазалаган кандайдыр бир процесстер өтөбү негизи? Андай мүмкүнчүлүк bizde илимде азырынча жок. Жок, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Бизден алыстап кетти. Негизинен мына ушул боорун алмаштырып келгендерде сөзсүз түрдө диета сакташ керекпи деген суроо калтырыптыр да. Албетте диета сакташ керек. Фантаны иче берем, коланы иче берем, каалаган тамагымды жей берем деген бул келе соонун эле сөзү. Албетте диета сакташ керек. Диета соо адам үчүн өтө чоң мааниге. Ооруган адамды айтпай эле кой да. Ушундай.
Жакшы, айрым бир маалыматтарга карай турган болсок, Турцияда мисалы 3 жаштагы бала ушундай боордун оорусуна кабылып, боорун алмаштырган экен, бүгүнкү күндө 18 жашка чыгыптыр. Ошол эле учурда 20 жаштагы киши бүгүнкү күндө 70 жашка чыгыптыр да, боорун алмаштыргандан кийин. Мындай ийгиликтерди айтпасак болбойт чындыгында. Анан ошондо мисалы боор оорусуна кабылгандар кандай жашаш керек, кандай жашоо образын өткөрүш керек деген суроону менен ушул программаны акырындап жыйынтыктасак, Албетте, алдай учурларда боорду пересадка алып келген учурда эң биринчи очередь туугандары тарабынан тынчтык керек, поддержка керек больнойгочу. Себеби убагына дары-дармекти анан көзөмөл. Больнойду уход кылбай турган болсо соо адам деле оорукчан болот да. Биздикилер эмне кылат? Бизге келет да после пересадки диетаны да кармабайт, дарыларын да, анан ошол учурларда отторженияга алып келип атпайбы? Сөзсүз түрдө дары-дармектерди убагында ичип турган болсо, булар өмүрү узарат. Жакшы, анан сөзсүз түрдө мына ушул донорлорду туугандарынан табыш керекпи? Же болбосо бүгүнкү күндө башка адамдарды дагы айла жоктон улам алып барган учурлар кезигүүдө десем болот да. Аларды кантип ошол организм кабыл алат? Ооба, каалаган адам эле барып донор боло бербейт да. Иммунно шайкештик деген бар. Иммунно шайкештик, иммунно совместимость орусча айтканда. Иммунно шайкештиги качан гана эң жогорку деңгээлге жеткенде, мүмкүн болсо өзүнүн туугандарынын арасынан издейт, таптакыр эле таба албай атса, анан донор издешке туура келет. Башка тууган эмесчи. Андай учурлар бар. Жакшы, дагы эмнени айтпай калдык бул убакыттар аралыгында? Мен ушу көбүрөөк профилактикага айтайын деп атам да. Болор иш болуп бүткөндөн кийин, аны биз кыйратып дарылай албагандан кийин эмне кылыш керек? Бир ок менен эки коюнду урса болот. Вирустук гепатит Б-га ким 2000-жылга чейин туулган болсо текшерилсин, вакцина алсын, Б менен да оорубайт, Д менен да оорубайт, ааламгүлүстан жыргап жашай берет. Ошончо маселе келип чыкпайт болчу. Демек профилактикага көбүрөөк көңүл буруш керек. Жакшы, сиздерден онлайн кеңеш алалы деп мобилдик номерлерди сурап жатат да, мүмкүн болсо берсеңиздер болот. Кээ бирки суроолорго мен убактым болгондо жооп беремин. 0704 24 01 90. Бул менин WhatsApp номерим. Кайдан вакцина алабыз, кантип алабыз деген суроолорго кеңири жооп беребиз. Сизге кантип байланыш? 0777 61 23 58 номерине кайрылсаңыздар болот. Рахмат айтабыз. Атайын вакыт бөлүп, жалпы тилек көрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып бердиңиздер. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жапаргүл Закирова, Ошо Бастаралык Бириккен клиникалык ооруканасынын гепатолог жана жугуштуу оорулар дарыгери. Кийинки коногубуз Жомарт Сатыбалдиев, Денис Акел ассоциациясы жана Садмир медициналык борборунун гепатолог жана жугуштуу оорулар дарыгери болду. Ийгиликтер болсун. Ушуну менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.